Буга чейин Касым Жан конушундагы жаш балдардын көпчүлүгүн чоң апалары тарбиялап келген. Ата-энелери жумушка кеткенде айла жок алыстан келген чоң апалар эртеден кечке неберелери менен күн өткөрчү. Эми өз айлыбызга кетебиз дешет алар. Мен Таластан келип ушул неберемди карап жатчы элем. Менин да кичине колум селдирлеп калды. Балдарым десатка келип силерге чоң рахмат айланып кетейин. Жалал Абад областынан Аксу районунан Кызыл Туу айылынан келдим. Себеби бияқта мен кыздарым иштейт. Анан ошо нөбөрөлөрүмдү карайм. Келгениме 1 жыл болду. Эми кечке чейин мен садикке тапшырсам, ушу садикте калса, өзүм айылыма кетип ал жакта дагы нөбөрөлөрүм бар. Аякта садик жок. Шоола балдар бакчасы 140 балага ылайыкташтырылган болсо, бүгүнкү күндө 250ден ашык балдар катталды. Бакчага эми ошол жерге жакын жайгашкан Аскаташ, Керемет, Достук, Ноорус жана Касым Жан конуштарынын балдары тарбияланышат. Жаңы имаратты курууга жалпы болуп мамлекеттик бюджеттен 33 миллион сом каражат жумшалды. 10 айда куруп бүттүк. Каржы маселесинин бардыгын Бишкек мэриясы жагынан убагында чечилип турат, ошон үчүн убагында куруп бүттүк бул балакчаны. Азыркы убакта көрүп турасыздар, бул жерде оюнчуктарынан бери кашык, бардык эмне керек болсо ошонун баарын даярдап алып бердик. Эми күн үчүн тапшырдык деген сөз да. Балдар да куру кол турбастан өлкө башчысына өздөрүнүн концерттик программаларын даярдаптыр. Сыртка чыгарда жергиликтүү тургундар күтүп турушкан экен. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо маалымат программасы.